Жүрөгүмдү балдарга арнаймын. Анткени алар келечектин акын жазуучулары. Жүрөгүмдү окуучуларга арнаймын. Анткени алар келечектин илим көздөрү, окумуштуулары. Жүрөгүмдү окуучуларга арнайм. Анткени алар келечектеги технолог ээлери. Мен жүрөгүмдү окуучуларга арнайм. Анткени алар келечектин куруучусу. Жүрөгүмдү окуучуларга арнайм. Анткени алар жан дүйнөнү тазарткан келечектин психологдору. Жүрөгүмдү балдарга арнайм. Анткени алар келечектин искусство адамдары. Мектеп ыйык жай, мугалим улуу адам болууга тийиш. Анткени ал дайыма ушул наамга татыктуу болуу милдетин моюнга алып, ага кир жугузбай сактоого милдеттүү. Келечекти тарбиялоо үчүн ал үйрөтүү менен гана чектелбестен, даңазалуу актер, чебер сүрөтчү, чыгармачыл дизайнер, теңдеши жок адилеттүү калыс, ошону менен бирге мээримдүү дарыгер жана тажрыйбалуу психолог болууга да тийиш. Демек, ушунун баарына жетишиш үчүн анын жумуш убактысы 8 саат эмес, андан да узакка созулат. Кайда жүрбөсүн мугалимдин ою окуучуда, ата-энеде, жумушунда. Анткени окуучу, мугалим, ата-эне ортосундагы байланыш туруктуу жана ар дайым үзгүлтүксүз болушу шарт. Ал үчүн анын жанындагы кесиптештерин колдоосу, ынтымагы дагы маанилүү. Мугалим күн-түн иштейби? Ооба, анын жумушу, анын жашоосу десек да болот. Ошол себептен мугалимдер окуучуларга жүрөгүн арнайт. Жүрөгүмдү убактысын, жан дилин, көзүнүн майын, бүт билгенин, сезимин, билимин, акылын, ден соолугун, түн уйкусун, жашоосун, өмүрүн Чын дилинен окуучуларга арнайт.